бизге курска келген балдар ар биринин өзүнүн каалоосу бар, ар бири өзү каалап келишти. Биринчи вводный киришүү курсу болот. Биз информатика өтөбүз. Компьютер менен жакшы тааныш эмес балдар бар бул жерде. Компьютер жакшы билген балдар бар. Жалал Абад шаарында Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик окуу жайында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын коомдогу адаптациясы үчүн атайын окутуу борбору ЖИЗдин каржылоосунун негизинде ачылды. Борборго Базаркоргон Нокен районундагы жана Жалал Абад шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кабыл алынган. Аталган борбордо программалуу IT тармагында ишмердүүлүктү жүргүзүү жаатында окуу жайдын окутуучулары 5 ай бою билим берип, компьютерде иштөөнү үйрөтүшөт. Анда коопсуздук үчүн атайын пандустар орнотулуп, ажатканасы жана ашканасы да ыңгайлаштырылган. Алардын күнүмдүк тамак ашы, жол акысы үчүн 300 сомдон акча каражаты каралган. Эскерте кетсек, учурда Жалал Абад шаары боюнча 18 жашка чейинки 3000ге жакын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жаран каттоодо турат. Өздөрүнүн материалдык иш таап, камсыз кылып иштегенге биз багыт беришибиз керек. Биз сүйнөт элек ушул жерде жок дегенде 5 адам дүйнө деңгээлиге чыгып, өздөрүнүн камсыз кылып, бүт мүмкүнчүлүктөрүн ушул программа түзүүгө багыттаа деген болот. Биздики жөн багыт беребиз. Албетте курсанттар өздөрү да аракет кылыш керек. Ошол эле бул жерде жайсы китептер менен бизде китептер менен ошондой эле интернет менен камсыз кылып атат. Кыздар өтө аракети жакшы кыздар. Булар ошол мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу үйдөн чыкпай жатышкан кыздар болчу. Себептери даже университеттин атын билбеген, мына мен азыр эле факт айтсам дагы таба алышпастан айланып жүрүп баран таап келишти. Булар бул университеттин эшигин аттап кириш булар үчүн өтө чоң бир майрам болду. Себептери булар мындайды көргөн эмес, даже ойлонгон эмес ушул жака келип окуймун депчи. Мына эми Кудай буйруса булар окуп калышат, окусак, мына өздөрүнүн келечегине болгон көз караштары окуучулар менен, студенттер менен аралашса, булар совсем башка дүйнөгө келгенди сезишет өздөрүнчү.